Bir баштык талкан. 1993 жылы болгон окуя. Ээн жолдо арабачан атыне шабайы суз келатышты. Барган жерлеринен жолдору болбоду. Эки небересин көргөнү барышкан. Чай ичилип бүткөн соң чоң атасынын арабасына түшүп алышыптыр. Эки кичинекей неберелери тепилдешип. Чоң ата, жүрүңүз кеттик. Папабыз корабыз. Папабызды сагындык. Мурда адырга чыгып, жугасын терип, адырдын чокусунан тоолорду жаңырта бакырышчу эле. Бусам чоң атасынын арабасына чыгып алып, ааламды жара бакырып жатышты. Абышка сүйүнүп кетти. Кубанычында чек жок эле. Көзүнө жаш алып, уулу тирилгендей боло түштү. Куда, балдарды бере тур. Кайра алып келип беремин. Кичинекей бакытым бар эле, жалгыз уулумду атып кетишти. Жок дегенде, ошо уулумдун балдарынын кичине көңүлдөрүн ачып келейин. Жалдырап турган кудасынын сөзүн текке кетирип, кабагына кар жааган кудасы кичинекей ойнок эки небересин сүйрөп үйгө киргизди. Балдар моюн беришпеди, чырылдап, ыйлап, өжөрлөнүштү. Куданын кара тул туйган кичүү кызы боз ала болгон эки жетимди жерди чаңдата үйдүн короосуна сүйрөп кирди да, кыйкырып туруп, торопойлорду ыргыткандай ыргытты. Темир дарбаза тарс жабылды. Балдар ботодой боздоп ыйлап жатышты. Көз жаштары кургагыча, үнү чыкпай калганга чейин ыйлап жатышты. Каргыш тийген кара жер жетимдердин көз жашына сугарылгандай болду. Апасы да күйөөгө чыгып кетип, тирүү жетим болуп, өңдөрү качып, сетирейген куу жетимге айланышкандай болуп калышыптыр. Сыртта карыган абышка кемпирдин жети өмүрү жерге киргендей, жүрөктөрү сайгылашып, муундары бошоп, шүмүрөйүп, үшүк алган гүлдөй болушуп, ташбоор кудасынын көзүн, Кудайдын көзүн карагандай үмүт үзбөй, жалдырап күтүп турушту. Жалгыз баласын мыкачлар көрө албастык менен атышып, айлуу түндө өлүгүн шылдыңдап сүйрөшүп, карс-карс күлгөндөрү кулагына жаңыргандай угулуп турду. Өмүрүндө бүгүнкүдөй оор күн болгон эмес. Уулу дагы бир жолу өлгөндөй сезилди. Кудурети күчтүү Кудай. Мындай күндү жылаанга да жазба, деди абышка улутунуп. Арабасына акырын барып отурду. Кайгы мүлжүгөндүктөн абышка өзүн булуттан да жеңил сезип турду. Кудасынын үйүнүн терезесинен айнекти тытмалап, чоң ата, чоң эне деп ыйлап жаткан неберелерин бир жолу акыркы рет карап алды да, түбү түшкөр туткасы жок жалган дүйнөнү каргады. Жер титиребей туруп, жер көчүп, асман быркырап, сынып жаткансыда. Кемпир экөө ээн жолдо аалам көтөрө алгыс арман менен жол арбытып, сүлүк торусун улам камчы менен бир салып коюшуп кете беришти. Камбар ата тукуму, асыл тукум абышка кемпирдин күйүтүн түшүнгөндөй, кайда айдаса ошол жака таска куруп, чарчоону билбейт, тили гана жок. Улам кеч күйгүм кирип, ташыркаган ат уламдан улам таска куруп, тоголок жер шаарында өзү гана ушунча узак жол арбытып, азап чеккен абышка кемпирдин кайгысын кошо сүйрөп келаткандай, улам кош куруп, улам мүдүрүлүп коет. Аңгыча толукшуган ай да асканын чокусуна конуп, ак нурун чачып чыга келди. Эне сезими мөңгү суусундай шырылдап агып, жан жаныбарлардын суусунун кандырып, жээгиндеги өсүмдүктөргө жаштык өмүр тартуулагандай, жүрөгүндөгү кайгысы бар пенделердин арманын агымы менен кошо алып кеткендей, өзүнүн дүйнөдө жок баласына болгон сүйүүсү менен жол четиндеги айылдагы кызына бара кетүүнү айтты. Абышкасы каршы болгон жок. Мейли, барса баралы. Чо, сүлүк тору, алга, деп байбичесинин көңүлүн сындырбай, кызы турган айылдын жолуна бура салды. Капысынан келген ата энесин кирпиги сирке көтөрбөгөн эрке кызы жактырбады. Ата энесинин алып келген бир баштык талканын сыртты көздөй ыргытты да, абышка менен кемпирди кууп чыкты. Кайран өмүр, кайран көңүл, карс этип сынды да, соолуган гүлдөй. Ошо боз булут көзүн жапкан, айлуу түнгө арманын айткандай кала берди. Жерде жаткан талканды акырын бооруна кыса кучактаган эненин көз жашы тып деп тамчылай түштү талканга. Анан ошол замат өзүнүн энесин эстеди. Ачарчылык заман өкүм сүрүп турган маалда 1945-1950 жылдарында куржунду мойнуна салып алып, элден кайыр сурап, бир чыны талкан берсе, ошону сууга кайнатып, чөпүлдөп күтүп отурган чээдей балдарын баккан энеси.
бир чыны талканга мөлдүрөгөн кенедей кыздарын алмашкан улуу үркү мезгилинде учурунда бир чыны талкан адамдын тагдырын чечип койсо, бүгүн бир баштык талкандын эч нерсени чече албай калган кези кемпирди сарсанага салды. Дагы эле баягы сүлүктөрүнү камчы менен бир салып, боз алачаңдай сүрү качкан абышка кемпир талкаланган тагдырдын бир баштык талканындай эч кимге кереги жок болуп, ыргытылганына карабай, өчпөс үмүт менен жол арбытып, асмандагы тутулган ай ааламын жүрөктөрүнө батырган абышка кемпир аттын таскагын эш тутуп кетип баратышты. Асмандагы ай, толукшуган ай көп пенделер үчүн, ал эми арабачан ата эне үчүн тутулган ай болуп турган. Тоонун чокусуна конгон айды көздөй бараткан ээн жолдогу абышка кемпир сүлүктөрүнүн тоголок жер жүзүнө жаңырган таш ыркаган дүбүрдө жана жакшылыктан үмүт үзбөгөн, таш чыныга куюлган талкаланган тагдырын толукшуган ай жутуп алгансып, арабачан абышка кемпир элестери жер жуткандай жок болуп кетишти. Арабачан ата эне балалуу болсоң өмүрүн тиле, ыйманын кошо тиле деп, дагы эле толукшуган айдын сарсанага баткан саргыч нуру түшкөн ээн жолдо жалгандын кур жалак куржунун мойнуна салган жолоочусу болуп, иллюзия өкүм кылган узак сапарда сапар карытып баратышты. О замандаш, андан бери канча мезгил өтсө да, дагы эле абышка кемпир чогуу жүрүшкөнсүйт. Себеби экөөнүн топурагын Кудайым бир жерден алгандай, экөө жаман окшош эле. Жөнөкөйлүгү, карапайымдыгы, кара жумушка күжүрмөндүгү, турмушка чыдамкайлыгы, сөзгө бекемдиги, бала чактарынын оор абалда өткөндүгү, ал эмес жан да жок берешендиги да окшош эле. Жанада шайырдыгы, куйручуктай куйкун сөздөрдү сүйлөсө, мен кыйынмын деген галстукчан профессор, салабаттуу ак сөөктөр көздөрүнөн жаш акча күлүшчү.